Урматтуу бүгүнкү далык машыгуунун катышуучулары, урматтуу мекеме уюм жетекчилер, урматтуу жарандык коргонуу кызматтары. Мына 2 күндөн бери көрүп атасыздар. Айтматов районунун аймагында облустук деңгээлде командалык машыгуу өтүп атат. Ошол машыгууга бардык 12 жарандык кызматы жана айыл аймак башчылары катышууда. 2 күндүк окууда биз ушул окуун ошолордун бири мына Кара Бура айыл аймагынын Кара Бура айылындагы атайын селден кооптуу болгон бир участок ушул машыгуунун аркасы менен атайын даярдыкка келтирип, ошол кооптуулугу алдын алып бүткөрүлдү. Мына ошол учурдан пайдаланып ушул жарандык коргонуу кызматына жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө ыраазычылык билдирип кетем. Мына өзүңүздөр билесиздер, акыркы кездерде ушул жалпы эле дүйнө жүзүндө андан тышкары ушул Кыргыз мамлекетинде ар кандай оор өзгөчө кырдаалдарда катталып атат. Буга себеп биз ушундай машыгууларды өткөрүп, ошондой кырсыктарда биздин кызматтар кандай иш алып барат, алардын даярдыктары кандай деңгээлде өтөт. Мына ушул максатта болду мына окуунун максаты. Бүгүнкү окууга катыш берген бардык кызматтарга терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле облустук деңгээлде жардамдарын көрсөтүп аткан өзгөчө кырдаалдардын облустук башкармалыгына, райондук бөлүмүнө ыраазычылыктарды билдирем. Азыр бардык ушул кызматтардын практикалык деңгээлде кандай даярдыктарды көрсөтө алат, алардын ушу өзгөчө кырдаалдар учур катталган учурда кызматтары кандай болот, ошолордун бардыгын практикалык деңгээлде көрөбүз. Жеңишке жете алабыз эңсеп жүргөн, элиңди жан дүйнөңдү кенен койсоң, тар жолдо тайгаланса канча жаның, багыттан алга деген чарчабаган.